Жалал-Абадта 12 адам массалык түрдө тамак ашка уланып ооруканага кайрылганы маалым. Алар бир күн мурун акыркы мезгилде көпчүлүктүн кызыгуусун жаратып жаткан Курманбек али өкмөтүнө караштуу Саты айылындагы эс алуу борбордон балык курутуп жешкенден кийин ушундай абалга кептелгенин билдиришти. Азыр биз дал ушул сөз болуп жаткан коомдук тамактануучу жайга келдик. Мында санэпид көзөмөлдөө борборунун адистери да келишкен. Алар азыр бул жердин санитардык эрежелерин текшерип, андан кийин тийиштүү чаралар көрүлмөкчү. Мынау силерде морозильный, камера, холодильник өзүнчө бөлөк болуш керек. Камырыңыз дагы турат. Мына жерде этиңиз дагы турат. Мына жерде балыгыңыз дагы турат. Саты форель эс алуу борборунун ашканасында санитардык эрежелер одоно түрдө бузулган. Коюлган талаптар аткарылгыча балык бышыруучу жай убактылуу жабылат. Бул учурда ооруларды алдын алуу борбору санитардык жана микробиологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүп, улануунун себептерин тактоо иштерин жүргүзмөкчү. Лаборатория негизинде ошол балык бышырган балыгынан, анан кийин салат кылган бадырыңынан, помидорунан, анан май деп атат, майынан дагы лабораторияга анализге алып кетебиз. Убактылуу жабылат. Оз ачарда чогуу дамтаткан 12 жаран тең өздөрүн жаман сезип, кусуп, ичип өтүп шок абалда ооруканага кайрылышкан. Дарыгерлер тарабынан аларга медициналык жардам көрсөтүлүп, ашказандары жуулуп, тийиштүү дары-дармектер берилген. Кече өздөрүн жакшы сезгендери ооруканадан чыгып кетишкен. Учурда үчөө көзөмөлдө турушат. Жерге келип, уже жатып калдык, температура болуп түшүп аткан кече күнүчү. Бүгүн жакшы, кече күнү врачтар бардык жардамды көрсөтүштү. Түнү менен укол беришти. Азыр жакшы, Кудайга шүгүр. Келип көргөндө биз кээбилеринин акыбалдары болгон, мындай инфекцион токсик шок деп коет, баягы отравленияден кийин резко давлениеси түшүп кетет, оор акыбалда болуп келишкен. Аларга биз ушу баягы шамждап отуруп эле сразу диагнозду коюп, өзүбүздүн баягы керектүү жардамыбызды көрсөтүп баштадык. Ашказандарын жууп, ичеглерин жууп, андан кийин биз буларга баягы өзүбүздүн компенсация бере баштадык. Азырынча массалык улануунун себептери аныктала элек. Саты форель эс алуу борборунун жетекчиси балыктан уланышы мүмкүн деген божомолдордун баарын четке кагууда. Анткени балык кардарлардын көз астында даярдалып, коноктордун дасторконуна тартылат дейт. Анан биз 2-3 күн сактап деле жеген күндөр болду. Мына бул мен бир жылы 3 күндөй балык өлтүрдүм. Суу келбей калып өлдү. Ошондон 5-6 күндө сактап жеген күндөр болду. Бул курулган нерседе муну медицина билет жакшы, карындашым билсе керек. Курулган свежий нерседе эч качан андай ят жаралышы мүмкүн эмес сразу. Туурабы карындашым? Айткылачы. Анан алар айтыптыр менин угушумда. Айран ичтик эле. Айран 10 жылдык айрандагы ошол отравленияны жок кылат деп кыргыздар илгертен отравление болгондорду айран берет. Şu отравлениясы жазылып кетсе экен деп. Ана калганын биле албаймын. Бейлегесе Жалал-Абадта жыл башынан бери улануу биринчи жолу катталып жатат. Өткөн 2024-жылы улануунун 16 учуру катталып, 71 адамдын ден соолугуна зыян келген. Каза болгондор жок. Анан кийин Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал-Абад.